Вот это, допустим, 5000. 5000, да? 5 изучать это баштайбыз түрлөрүн. Шунун түрүн айтып кеткилечи, тиги. Мурду узун экен, мойну да узун экен. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал Азат Бурубаев. Барахолка. Тут много интересного. Антиквариат, раритет, собачий рынок. Все о животных. Салам алейкум, кымбаттуу менин каналым катталуучулары. 9 февраль Көчкөн базардан кыска тасма тартып берем. Көп кишилер суранды. Анда эмесе лайктан басып каналды колдоп турабыз, Мына болсо Некрасов Кулиев көчөлөсү. Бул жерде мына заправка бар. Ал эми могу мен турган көчө бул Жомарт Бөкөнбаев. Ушул жерде эле анан Көчкөн базар уюштурулган да. Тияка чейин көрдүңүздөр, киши көп бүгүн. Анда эмесе тасма кызыктуу болот. Лайктан басып колдоп турабыз. Мынакей анда эмесе Көчкөн базардан кыска тасма. Мен көчкөндөрдүн түрүн, породасын билбейт экенмин, бирок ушинтип кармап берейин, көрүп койгула. Ээси машинеде отурат. Вот. Бул жакта мамнайлар бар экен. Канча экен шулар? Билбейм. Ээси жок болот, машинеде окшойт ээси. Мынакей бул жерде тумшугу кыска болгондор бар экен теттерде. Слазит, кушает, короче. Сидит, он же голый, Кичине кийинчерээк балким көчкөн багарбыз. Анан изучать этип баштайбыз түрлөрүн. Астында бутунда кольцосу менен экен могу сары. Кийинки көчкөндөр. Ага канча экен байке? Ага канча белый? 500 сом. 500 сом дейт ага. Тиги эмне серый болгон карга тумшук. Ушунун түрүн айтып кеткилечи, тиги. Мурду узун экен, мойну да узун экен. Аркы болсо төшүн алдыга чыгарып турат. Тумшугу кыска экен. Кызыктуу негизи, Кандай гана түрлөрү бар. Павлинго дейм аркы, по-моему. Бир күндү бир көчкөндү мыкты билгендер базарга келсеңер чогуу бир репортаж тартат элек. Элге кызыктуу кылып. Биякта болсо ак түстө куйругу, кара тоорусу бар экен. Жерде мындай бар экен. Тумшуктары кыска. Почем вот это? По 500. По 500 все, да? Оптом 500 сом. всех 500. Пара 500 оптом. Такой цены нет на базаре. 500 сомдон экен кыскасы могуларчы. Молодежь все. Да, видно. Но они уже пару идут, все. Жаштар экен да булар ошондо. Жаш болгондо анча болуп калат ушулардын возрасты. Жаза кеткиле билгендер. Эмнесине карап жашын айырмалайт буну. Айтып коелучу. Биякта да бар экен мынайлар. Ваши почем? Какие? Вот это, допустим. 5000. 5000, да? 5000 сом дейт мына. Тумшугу өтө эле кыска экен. Чачы бар, шымы да бар. 5000 сом дейт. Көчкөн бул деле чоң кымбат экен, карабайсың. Да. 5000 сомдук. Мен бир жолу $3000 пара көчкөн көргөм. Мына биякта чоңураак экен. Шымдар аябай узун экен, могу каранык. Шымдарын карачы. Барпаяты өзүнөн чоң шымы. Муну ошондо эки түрдү аргындаштырып туруп анан чыгарышабы же кандай кылат буну? Мыкты билген, көчкөндү билгендер бир келсеңер, чогуу комментарий кылып, жакшы репортаж тарталы. Элге кызыктуу кылып сураныч. Бир убактыңарды бөлсөңөр бир күн, Күн жылып калды, көчкөн көбөйдү азыр. Булар болсо мойну күрөң экен, өзү ак түстө. Тумшуктары өтө кыска эмес, узунураак бир аз.
ушундай экен. Бутарында кольцолор менен экен. Ачкандай сон, я. Мына жерде пара бар экен. Экөөнүн бутунда кольцосу менен экен да. Бер жактагысы голубихана, акынсы голубь окшойт, Тумшуктарына караганда, көлөмүнө караганда, монусу ургачы, сол жагы тегинси эркек экен. О, парасы 3000 сом экен. Пара 3000 сом. Бер жактагысы ургачы, наркынсы эркек окшойт да. Короче, тот самец белый, сын. На голубя больше похоже. Ушундай түрү да бар экен, туугандар. Азыраак акырыныраак сүйлөп атам окшойт, биякта киши көп аябай. Тоскоолдук кылбайын деп элди сыйлап, анан акырын сүйлөп атам. Канчадан? 500дөнбү? 500? 500 сомго. Ол да бар екен. 5000 сом дейт парасы. 5000 сом дейт пара. Фетиш. 50 сом. Это не то начал, молодой. Бүгүнкү Көчкөн базар абдан жакшы. Көп күн жылыганына байланыштуу. Көчкөн кармагандардын баары чыгыптыр. Ушу түрүн билгенде шакылдатып айтып берет элем силерге. Мен болсо ошо итти, коёнду, тоокторду жакшы билем, бирок Көчкөндү анча билбейм да, чын айтайын. Ошо бир күнү мыкты билгендер келсеңер, чогуу бир репортаж тарталы, бир суранычы. Айтып берип, комментарий кылып турсаңар, сонун болот эле. Оң жагы эркек экен ошондо, сол жагы ургач окшойт. Көлөмүнө карап айырмалайбы муну ошондо? Кандай болот негизи? Тумшуктарына карайбы же эмне? Корпус оң жагы узунураак экен, сол жак кыскараак экен корпус. Жонуна фиолетовый болгон эмне ошону жазып койгочу. Биякта дагы Көчкөндөр бар экен. Эси бир жака басып кеткен окшойт. Ондайлар да бар экен. Короче, заходил вот. Булардын баары эми оюн салат да туурабы? Ойной турган Көчкөндөр болуш керек, менимче. Бир совет бергилечи, мен да бир багайын Көчкөн. Кайсынысынан баксам болот? Кайсынысынан баксам болот? Жакшы мындай кийин сатканда өзүн актай тургандардан, породалардан. Төрт клетка бир кишиники экен, аябай көп экен Көчкөн ушун. Түрү көп экен арганда. Көбүнчө эле ушу тумшугу кыска болгондор экен да. Көздөр эмне мондай? Чоң-чоң. Сурмалар. Сурма жазаткан го дейм, Ана күрөң түстө бар экен могу жерде. Почем эти байки? Почем они вот эти? По-разному. Вот этот почем? Вот этот и вот этот. Вот этот. Голубиха, да? Это Голубка. самка. Самка. Что она стоит? Канча турат? Ну, будешь брать за 500. По 500, да? Потому что мне 500 сомнон. 500 сомнон кен. 500 сомнон кен. Ono 4 клетка ушу кишиники, 5 экен, 6 клетка бар экен. Моун баары бир кишиники экен. Үйдө аябай көп дейт.
Бул жерде да көп өчкөндөр. Ай ушу көп комментарий кылып коятам. Билбегендигине байланыштуу. Буюрса буларды да изучать этип туруп анан сонун айтып берип турам да силерге. Буюрса. Көчкөндү кептер базарды тартып берчи деп суранды эле менден. Көп кишилер ушу силерге арналат ушул тасма. Москвадан жазгандар бар, Питерден жазгандар бар, Азат кептер базар тарт. Түштүк аймактан жазгандар көп, Өзбекстандан жазып атышат кептер базар тарт депчи. Мына силерге тартып атам. Комментарийден калтырып коюңуздар, жакшы пикир калтырып, лайк басып колдоп тургула. Бу жерде павлиндер бар экен, мынакей. Ак түстөгү павлиндер. Ушу павлинди эле билет окшойм. Павлиндер. Ошо бир күнү бир убактыңарды бөлүп берилечи сураныштар, мыкты билгендер. Келип туруп ар бирөөнү комментировать этип туруп, бир сон тасма чыгаралчы элге тартуулап туруп. Поучительный, үйрөнө турган бир тасма чыгаралчы. Итти го мен төкпөй чачпай айтып берем аны. Өмүр баян жашоосун. Эмне жейт, каяка барат, эмне деп сүйлөйт деп. Көчкөн тилин билбейт экен. Ой, салам алейкум. О, кандай? Жакшысызбы, барсызбы? Ден соолугуң кандай? Ай, 5-те. Ой, молодец. Канчадан экен байке ушу бар? Меники булар. Сатып аткан, анан эч ким албаса сатып. Сатып аласың. Жакшы. Видео тартып атам. Видео түшүрүп атам. Ай, видео чыкня. Новый, булар кариңиз этет. Дукчуларды анан красотадан. Мына балдары. Хоч, сатып алгыла, хоч, кеттим мен менен үйгө. Лиген марка мı? Карликовый тоқ. Чоңканы. Карликовый тоқтың да чоң ғой. Бірінші жол көретін тетігіне. Көчкөннің арашанды ғой бұл. Қызыл түсті да екен. Гарбанос ғой тегіне. Келет жөнінде. Видео арқылы білбейм. Жанынан келіп көрсеңер вообще страшно чоң екен. Бияқта дағы бар екен мұндайлар соны мұштыдай красавчиктер екен. Қос екен бұларда ақ түсті ақ менен күрең аралашып болғанда красивый көрінеді екен. Соны екен. Серый мен ақ қосылғаны да соның көрінеді екен. Ар бирөө бир өзүнчө бир қоздука экен да, суктанат экенсиң да көрө. Бул базаргачы көбүнчө ушу көчкөн кармагандар эми. Эң негизги максат бул көчкөн сатуу эмес болуш керек, ошо бири-бири менен жолугуп көчкөнчүлөр, заводчиктер, фермерлер жолугуп, маек куруп, бир жумада кандай жаңылыктар болду ошолор менен бөлүшүп, пикир алмашып дегендей. Анан кетчет да булар. Негизги максат ошол да. Бул деген бизнес деп деле айтпайм, бул хобби да, хобби. Салат да. Ушул көчкөндөрдү көрүп отуруп, көчкөндөрдү учуруп, анан алар бийлегенде, сальто таштаганда ошону көрүп суктанып. Ар бир адамдын жашоосу, суроо талабы, хоббиси ар кандай да. Кыскасы ошондой көчкөн базарда мына соңуна чыгып калды. Жомарт Бөкөнбаев менен Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде турат, бул жерде заправка турат. Ошол жерге анан соода кылышат. Ушу негизи бир орун бөлүп берсе, балким сонун болот эле келечекте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшы туруңуздар.